14 бөлүм. Ысрайыл аксакалдарынан бир нече киши келип, менин бет алдыма отурушту. Ошондо мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, бул адамдар өз жүрөгүнө жасалма кудайлардын кирүүсүнө жол беришти. Өздөрүнүн алдына өздөрүнүн күнөөсүнүн азгырыгын коюп алышты. Мен аларга жооп бере аламбы? Ошондуктан алар менен сүйлөшүп мындай деп айт. Кудай Теңир мындай дейтти: эгерде Ысрайылдан ким өз жүрөгүнө жасалма кудайлардын кирүүсүнө жол берсе, өзүнүн алдына өзүнүн күнөөсүнүн азгырыгын коюп алса, анан пайгамбарга келсе, анда мен Теңир ага жасалма кудайларынын көптүгүнө жараша жооп берем. Ысрайыл өзүнүн жасалма кудайларынан улам мен үчүн жат болуп калганын өз жүрөгүндө түшүнсүн. Ошондуктан Ысрайылга айт: Кудай Теңир мындай дейт: кайрылгыла, жасалма кудайларыңардан баш тарткыла, жүзүңөрдү өзүңөрдүн бардык жийиркеничтериңерден бургула. Анткени Ысрайыл тукумунан болобу, же Ысрайылда жашап жаткан келгиндерден болобу, ким менден баш тартып, өз жүрөгүнө жасалма кудайлардын кирүүсүнө жол берсе, өзүнүн алдына өзүнүн күнөөсүнүн азгырыгын коюп алса, анан пайгамбарга келип, ал аркылуу менден сураса, анда мен Теңир ага өзүм жооп берем. Мен ал адамга каршы өз жүзүмдү бурам, аны жышаан жана лакап кылам, аны өз элимдин ичинен жок кылам. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер. А эгерде пайгамбар азгырылып, ал мен Теңир ага үйрөтүп койгонсуп сөз айтса, анда мен ага каршы өз колумду сунуп, аны өз элим Ысрайылдын арасынан жок кылам. Ошентип, алар өздөрүнүн мыйзамсыздыгынын айыбын тартышат. Сурагандын айыбы кандай болсо, пайгамбардын айыбы да ошондой болот. Ысрайыл мындан ары менден бурулбаш үчүн, өзүн ар кандай мыйзамсыздыктар менен булгабаш үчүн, тескерисинче менин элим болуп, мен болсо анын кудайы болушум үчүн ошондой болот дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, кайсы бир жер менден жүзү каралык менен баш тартып, менин алдымда күнөө кылса, мен өз колумду ага каршы сунуп, анын нан булагын жок кылсам, ага ачаарчылык жиберсем, ал жердин элин жана малын кырсам, эгерде ал жерде бул 3 адам, Нух, Даниэль жана Аюб болсо, анда алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак дейт Кудай Теңир. Же эгерде мен ал жерге катаал жырткыч айбандарды жиберсем, алар жерди жетим калтырса, ал жер жырткычтардын айынан эч ким өтпөгөн чөлгө айланса, ал жерде бул 3 адам болсо да, мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Алар уулдарды да, кыздарды да куткара алышмак эмес. Алар өздөрү гана куткарылышмак. Жер болсо чөлгө айланмак. Же эгерде мен ал жерге кылыч жиберип, кылыч бул жерди аралап чык десем, кылыч ал жердин адамдарын жана малын кыра баштаса, ал жерде бул 3 адам болсо да, мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Алар уулдарды да, кыздарды да куткара алышмак эмес. Алар өздөрү гана куткарылышмак. Же эгерде мен ал жерге жугуштуу оору жиберсем, ал жердеги адамдарды жана малды кырыш үчүн ал жерге кан төгүү менен каарымды төксөм, ал жерде Нух, Даниэль жана Аюб болсо да, мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Алар уулдарды да, кыздарды да куткара алышмак эмес. Алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: мен Иерусалимдин адамдары менен малын кырыш үчүн ага өзүмдүн 4 оор жазамды, кылыч менен ачкачылыкты, катаал жырткыч айбандар менен жугуштуу ооруну жиберсем да, ошондо да ал жерде анын ичинен алып чыгарылган уулдар менен кыздардан турган калдык калат. Алар силерди тосуп чыгышат. Силер алардын жүрүм-турумун жана иштерин көрүп, менин Иерусалимге каптаткан алааматымдан мен ага каршы эмне каптатсам, ошонун баарынан сооруносуңар. Силер алардын жүрүм-туруму менен иштерин көрүп сооруносуңар. Ошондо силер мен анын ичинде эмне жасасам, ошонун бардыгын бекер жасабаганымды билесиңер дейт Кудай Теңир.